Так, кызуу проблема муктаждык бул эмне? Шуну жакшыраак түшүнүп кетели, ошондо сиз кардарлардын проблемасын да жакшы түшүнүп калат экенсиз. Мына, мисалы, шкаф эмнеге керек адамдарга? Мына ойлонуп көрүңүзчү, адамдарга шкафтын өзү эмне кереги бар? Адамдар эч убакта шкафтын өзүн албайт да, ал ошол бир проблемасын чечүү үчүн алат, туурабы? Кандай проблеманы чечүү үчүн алат? Ойлонуп көрүңүзчү. Шкаф кандай кызмат аткарат, көрөлү. Биринчиси, порядок болуу үчүн, сиз балким башка себепти айткан болушуңуз, азыр алда чыгат. Порядок болуу үчүн, туурабы? Сиздин кийимдериңиз бир жерде чачылып жатса, порядок болбойт. Экинчиси, бөлмөдөгү жерди үнөмдөө. Мына ошол эле кийимди жерге чачып коюңуз, канча жерди элейт, Ал эми шкафка коюп коюңуз, ал жерде көптөгөн полкалар бар. Ал горизонталдуу түрүндө эмес, вертикалдуу түрүндө турган үчүн аз эле жерди элеп калат экен. Бөлмө таза туруш үчүн, туурабы? Мисалы үчүн кийимдериңиз ар жерде чачылып жатса, ал жерди тазалоо да кыйын, уборка кылуу да кыйын, Кийимдерди тез табуу үчүн, мына сизге керек учурда керектүү полкадан таба аласыз. Ал эми үйүлүп жатса, аны баардыгын чукуп отуруп гана таба алат экенсиз. Кийимдер бырышпай туруш үчүн, мына жакшы таза туруш үчүн мына вешалка илип койсоңуз, бырышпай тегиз бойдон турат экен. Күзгүдөн кароо үчүн ошондой эле мына кимдирбөө үчүн мына күзгүсү керек шкафтын, Мына ушул себептерден эми элестетиңиз, сизге шкаф берди, бирок шкафтын ичинде эч кандай или кийим эле турган жери да жок, полкалар да жок. Андай шкафтын сизге кереги барбы? Кереги жок, Эмнеге кереги жок? Порядок деген кызматты аткарбай калат көп деле, аз эле аткарып калат. Бөлмөдө жерди үнөмдөп атабы? Көп деле үнөмдөбөй калды. Бөлмө таза туруш үчүн, конечно, жардамы тиет. Кийимдер тез табуу үчүн жок. Пайдасы тийбей калды. Кийимдер бырышпай туруш үчүн. Мына кимдирбөө үчүн вешалкасы жок эле полкалар, жалаң полка болгон шкаф тура келет. Эмнеге? Себеби ал андай кийимдер жок дейли, мисалы үчүн андай кийимдер кийбейт, үтүктөй турган. Анда ага беркинде шкаф керек. Демек, мына шкаф жасаганда дагы адамдын проблемасын чечүүгө жараша шкаф жасаган туура болот экен. Анан бөлмөнүн чоңдугуна жараша шкаф, кийимдин көптүгүнө жараша тандайбыз, шкафты мына. Дрель эмнеге керек мына дрель? Тешик жасоо үчүн, муну билесиз, дрель тешет. Бирок тешик өзү эмне үчүн керек? Ошону ойлонуп көрөлүчү. Дубалга илүү үчүн, туурабы? Бир нерсе илиш үчүн. Тешикти биз илүү үчүн кылабыз көбүнчө. Эмнени илүү үчүн? Тумбаны илүү үчүн, мисалы үчүн, тумбаны, же кандай бир вешалканы илиш үчүн, туурабы? Кийинки нерсе сүрөт илүү үчүн болушу мүмкүн мына. Анда башка проблема. Зымды өткөрүү үчүн, мына бул башка проблеманы чечип атат. Коңшуну аңдып кароо үчүн болушу мүмкүн, мына тешик жасабалы, аңдып караш үчүн, Коңшу кыздар менен таанышуу үчүн да болушу мүмкүн, мына коңшу кыздардын жардам берип отуруп, алар менен таанышуу үчүн. Же болбосо акча үнөмдөө үчүн, мына устага жасатып отурбай, ошо тешикти өзүбүз тез жасап алдык, акча берип отурбай, мына ошол үчүн да болушу мүмкүн дрель, Үйдө и так эле ошого проблемалар көп болот, ошону чечиш үчүн мен дрель алып койсом, устага кайрылып отурбай өзүм жасап. Ошондой эле убакытты үнөмдөш үчүн болушу мүмкүн, тез кылыш үчүн, мисалы үчүн устаны чакырсаңыз, ал өзү бош убакта келет, ага чейин туруп турат, тешиги жок туруп турат, Мен дагы мисалы үчүн акчам бар болсо дагы кээ бир проблемаларды өзүм чечип коем. Эмнеге? Анткени мен ал устаны күтсөм, кеч болуп кетет. Контакт түзүп жатканда өз проблемасын айттыруу ыкмасы. Бул кандай ыкма экен көрүп кетели. Бул боюнча мына сатуу сабактарында атайын приемдор айтылган, ошол сабакты көрүп үйрөнүп алыңыз. Эми кыскача айтканда бул керектүү теманы баштап алсаңыз, ошол темада өзү сүйлөй баштап, анан акырындык менен проблема өтүп кетесиз. Бул боюнча ошо сатуу сабактарын үйрөткөнбүз. Жеңил сатуу сабактары мына биринчи ушу видеодо айтылган. Мына ушул сүрөттөгү, ноутбук алып жатканда сизге сатуучу, жакшы сатуучу кандай суроолорду берет? Көбүнчө мына бул ноутбук кандай иш үчүн керек болуп атат деген суроону берет. Ошого жараша тандашканы сизге жардам берет. Мисалы үчүн сиз офисте иштетсеңиз ал ноутбук жеңилирээк болот. Анча күчтүү болбойт, орточо ноутбуктар боло берет, Анын баасы дагы төмөн болот. Ал эми сиз оюн ойнош үчүн же видео монтаж жасаш үчүн алып аткан болсоңуз, анда сиз күчтүүрөөк ноутбукту алышыңыз керек болот. Ал ноутбуктар кымбатыраак турат. Себеби анын ичиндеги параметрлери күчтүү болот, Анын процессору жана башкалары күчтүү болот. Ийне жип эмне керек, Ийне жип эмне максатта керек? Мында ойлонуп көрүңүз, мына сизге тапшырма, ошону жакшылап ойлонуп көрсөңүз, сизге тапшырма, ушул аткарып отуруп, сиз адамдардын муктаждыгы, кызыкчылык проблемаларын чечкенде кантип чечсе болот, кантип сунуш кылса болот, кантип болот, ошону бүт түшүнүп калат экенсиз. Ийне жиптин өзү бизге кереги барбы? Өзү эч кандай иш жасабаса кереги жок, Ал болгону бир эки иш жасаш үчүн гана керек. Эми кандай суроолор адамды сүйлөтөт экен, ошону үйрөнүп кетели, Суроолордун түрлөрү бар экен, мына жабык суроолор, бул ким, эмне деген суроолор. Бул суроолорго сиз көбүнчө кыска гана жооп берип коесуз. Мына көп болсо 5 секунд, 10 секунд же 20 секунд сүйлөйсүз, Экинчи суроо бул ачык суроолор, кыска жооп бере албай турган суроолор. Мисалы үчүн, канча, эмнеге, эмне себептен, эмне үчүн, кантип, кандай болуп, эмне болуп, качан, эмне болгондо деген суроолор экен, Мисалы үчүн, кандай болуп бухгалтер болуп калдыңыз? Буга узун жооп берет, Ал эми жабык суроолор бул кандай? Жашыңыз канчада? Атыңыз ким? Кайсы көчөдө жашайсыз? Кайсы райондо жашайсыз? Бул суроолорго кыска эле жооп берип коет, Ал эми бухгалтер болгондо целый бир окуяны айтып бериш керек болот. Эмне үчүн именно ушул ишти тандадыңыз? Бул жерде дагы чоң бир окуяны айтып бериш керек болот. Кандай болуп Oriflame же Fabric'тин продукцияларын колдонуп калдыңыз? деп сурайт экенбиз, Мына жооп берет экен. Мындай болуп, Анан мону угуп калдым, дегенде көрүп калдым дейт экен, Fabric'тин кандай продукцияларын колдонуп турасыз? Дегенде буларын колдоном, мындай эле колдоном, эмнеси менен жагат сизге десек, көбүрөөк сүйлөп берет экен,
Альтернативдик суроолор. Мына бул вариант сунуш кылчу суроолор. Бул альтернативдик суроолор ачык суроолорго кошумча катары колдонсоңуз болот. Жабык суроолорго кошумча колдонсоңуз болот да бул суроолорду. Анан ошондой эле бул суроолор адамга бир сүйлөп атканда багыт берип, ошо багыт ушул багытта сүйлөчү деп сүйлөткөнгө да жакшы экен. Сиз Faberlic компаниясынын көбүнчө кремдерин алып турасызбы, же үйгө уборка кухняга керек болчу товарларын алып турасызбы? Анан ошондой эле тактаганга да. Ушул багытта сүйлөгөн оң болобу сиз менен, же бул багытта сүйлөгөн оң болобу сиз менен деп, мисалы үчүн ал кремдерин алып турам десе, ошо крем жөнүндө көрөк сүйлөйт, уборка кухня десе, ошол жөнүндө көрөк сүйлөйт. Сизге кайсы жыт көбүрөөк жакты? Ала Таодун жытыбы же Donna Felicia'нын жытыбы? Бул дагы мына. Бул адамдын вкусун билген жардам берет экен. Мына Donna Felicia десе, демек ошого жакын жыттарды түшүнүп калат экенбиз. Же айталы, Пуртужур десе, ошого жакын жыттарды сунуштала баштайт экенбиз. Же Пуртужурдун өзүн сунуштала калат экенбиз. Бул заказыңызга ойлонуп көрүп, да заказ кошолубу же ушул заказын өзүн кетирип кое берейинби деген суроо. Мына көрдүңүз, бул ошондой эле сатууга да жардам берүүчү суроолор. Дагы бир суроодун түрү бул жардамчы түрткү берүүчү суроолор. Бул суроолор бизге мына ошол биз айтып аткан аргумент менен адам макулбу же макул эмеспи? Ошону билиш үчүн, ошону сураш үчүн суроо экен. Ушуга макулсузбу, ушуга кошуласызбы деген ойду кошуп атып сураган ойлойт экен. Өзүбүздүн оюбузду айтат экенбиз, анан кийин туурабы деп сурайт экенбиз. Бул тактаганы жана ошондой эле адамдыга презентация жасап атканда, адамды ишендирип атканда керектелчү суроолордун бири экен. Бетке бириш түшкөндө аны менен күрөшүү кыйын болуп калат. Көп убакыт талап кылынат бириш кетүү үчүн. Анын ордуна алдын алган оңой жана дайым көзгө приятно болот, туурабы деткенбиз. Сиз ошол эле акчага экологиялык таза продукция алып жатасыз. Ошон үчүн сиз Faberlic'тин каражаттарын алганыңыз выгодно же утуш, көбүрөөк утуш алып келет сизге, туурабы деткенбиз. Сиз кадимки чач боекко караганда Faberlic'тин чач боекторуна боесоңуз, чачыңыз түшө баштаганын ордуна тескерисинче чачыңыздын түшкөнү токтоп калат. Ошон үчүн бул чач боекту колдонуп көргөнүңүз сизге пайдалуу болот экен. Туурабы деткенбиз. Дагы да сүйлөчү техникалар бул мына кокуй дегендер, булардын баары адамды көбүрөөк ошол өзүнүн оюн пикирин айтып берип атканда, проблемасын айтып атканда сиз ошондой болуп калдыбы? Кокуй ошондой болдубу? Деген нерселер экен. Кийинки техника бул парафраз суроолор. Угуп түшүнүп жатканыбызды көрсөтөт. Бул кардардын каршы суроосун жеңилдетет жана акцентти жеңил жакка бурат экен. Мына көрөлү, менин бетим бүт аллергия болуп кетти го десе, аллергия болуп кетти деген ордуна ошондо сиздин бетиңизге кызыл бүдүрлөр чыгып кеттиби, туура түшүндүмбү дейт экенбиз. Жеңилдетип атабыз, көрдүңүзбү? Аллергия жөнүндө эмес, кызыл бүдүрлөр жөнүндө сүйлөшөйлүчү. Бул чындап аллергия же раздражение дегенди билиш үчүн биз акырын жеңилдетип атабыз. Ал адам мурункудай катуу сүйлөй албай калат экен да. Бул заказың канча күндө келет анан десе, заказды көп күн күтүп калам деп ойлоп атасызбы дейт экенбиз. Десе, көп күн күтүп каламбы, канча күн күтөм дейт. Жеңилдеп калды бир аз. Ошолду дагы адамды кандайдыр бир недовольный, каршы суроолорун берип атканда ушинтип жеңилдетип муну да колдонсоңуз болот экен. Эми биз суроолордун түрүн сүйлөшкөнчө муну да айтып кеттик. Негизинен бул адамдардын кызыкчылыгын билүү үчүн парафраз көп деле колдонулбайт жана жардамчы түрткү берүүчү суроолор деле анча гана колдонулушу мүмкүн. Мына жеңил сатуу сабактарын сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Эгерде сиз сатуу сабактарын биринчи эле ушу мен азыр өтүп аткан видеону көрүп аткан болсоңуз, анда жеңил сатуу сабактарын да көрүп коюңуз. Бул сиздин психологияңыз үстүнөн жакшы иштеп кетет жана көптөгөн сатуу боюнча суроолорго жооп алганы жардам берет жана презентация жасоого да жакшы сабактарды үйрөтөт экен. Сатуу сабактары 2, эмнеге мен адамдарды катталууга кызыктыра албайм. Бул эми ушул эле баскычтарды группа түзүүдө кантип колдонсо болот. Ошол боюнча сабак. Муну да көрүп кетиңиз. Кандидатты кызыктыра билүү жөнүндө. Эми мына кызыгуусун табууда суроолорду берет экенбиз. Кандай суроолор берет экенбиз? Продукция сунуш кылуудан мурун биз мүмкүн болсо мына ушундай суроону берсеңиз болот экен. Сиз мурун Faberlic компаниясынын продукцияларын алып көрдүңүзбү, көргөнсүзбү? Продукциясы менен таанышсызбы же жокпу? Таныштардан алчу элеңиз же коллегаларданбы? Көбүнчө эмнелерин алчу элеңиз деп сурайт экенбиз, Бизнес сунуш кылыштан мурун эмне деп сурасак болот экен. Сизде кошумча акча түшүптүрчү бизнес ачып койсом деген ой болгончулар болобу эле дейт экенбиз. Анан ал сүйлөп берет, Болот, болбойт, коркпойм деп айтат. Сизге адамдар өзү келет экен, сулук темасында. Итак эле сүйлөшүп турсаңыздар керек. Итак эле проблемалар боюнча сизден сурап турса керек, туурабы? Деп сурайт экенбиз, Мына жанагы сурооду колдонтабыз. Ошол адамдарга бетин оңдоого жардам берсеңиз, кандай болор эле? Сизге пайдасы тиер беле? Сизге ыраазы болуп калар беле кардарларыңыз? Анан сизде сулук темасында эксперт катары, мисалы үчүн сиз макияж визажист болсо, визажист катары сизди да көбүрөөк сыйлап кала беле? Сизге ыраазы болуп калар беле деп сурайт экенбиз. Кошумча күнүнө 1-2 саат иштеп отуруп 1000 сом, 2000 сом, 3-4 сом тапсаңыз сиз үчүн жакшы акча болбок беле? Айына кошумча 3-4 да түшүп турса деп сурайт экенбиз,
Кошумча күнүнө 3-4 саат интернет аркылуу Одноклассники иштеп отуруп 10-15 миң сом тапсаңыз, сиз үчүн жакшы акча болмок беле, же аз болмок беле деп сурайт экенбиз, Көп эле жыл болуп калыптыр үйдө балдар менен болуп иштебей калганыңызга. Азыр тажап калган учуруңузбу же тескерисинче көнүп калдыңызбы ошого деп сурайт экенбиз. Кимдирбир көнүп калдым жана башка дейт. Бирок кээде чыккым келет, мындай көчөдө жүрүп иштегим келет мен деле деп айткандар болот. Ошого жараша сунуш кылат экенбиз, Азыркы учурда сизде балдарды садикке берип, бир жерде иштөө үчүн өзү кандайдыр бир себеп барбы, же андай деле жокпу, ошон үчүн бербей атасыз садикке дейт экенбиз, дегенди айтат экен. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып, контакт түзгөндөн кийин эмне кылат экенсиз? Ошондон кийин сиз мени сизге же сиздин мага пайдабыз, жардамыбыз тиеби билиш үчүн 3-4 суроо берсем каршы болбойсузбу деп туруп анан суроолор бере баштайт экенбиз, Мен сизге пайдам же сиз мага пайдаңыз, жардамыңыз тийишин билиш үчүн 3-4 суроо берсем болобу дейт экенбиз. Макул дегенден суроолор бере баштайт экенбиз,